Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Бул жолку чыгарылышыбыз дагы өтө мындай майда деп эсептелгени менен, бирок өтө маанилүү, өтө окурталдуу. Себеп дегенде бул маселе бардык эле ушул биздин мамлекетте, ушу өзгөчө ушу мамлекеттик мекемелерде жүз берип келатат. Анын көпчүлүгү ушул арызданып, укук коргоо органдарына чейин барып, бирок акыйкаттыкты, адилеттикти таппай жүргөндөрдүн дагы саны бир топ дегенде, ошол эле мезгилде адилеттүү соттордун чечими менен өзүнүн укугун коргоп алган жарандардын дагы саны бир топ дегендей. Бирок бул жолку чыгарылышыбызда мына өзүңүздөр көрүп турган Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасынын мекемесинин ичиндеги ушул башкы директор менен башкы бухгалтердин ортосундагы араздашуу, соттошуу абалын сиздерге чагылдырып берейин деп атам. Себеп дегенде бизге жазган жабырлануучунун маалыматына караганда, ал декреттик өргүүдө жүргөн мезгилде убакыты бүтүп, кайра жумушка чыгайын десе, ошол эле мекеменин жетекчиси, ошол мурда эле иштешип жүргөн башкы директору тилекке каршы бул сунуштан баш тартып койду деп, ушул күнгө чейин ошол менин өзүмүн декреттик мезгилге чейин иштеп жаткан башкы бухгалтерлик ордунду кайра декреттик өргүүдөн кийин чыккандан кийин жоготуп алды. Жетекчи мени кабыл албай атат. Бул боюнча соттук процесстер да жүрүптүр. Аябай араздашуулар, арыздар көп жүрүптүр. Иши кылса, мына ушул темада алдагы мүнөттөрдө сиздерге толук кандуу чагылдырып берем. Швега программасы менен бирге болуп туруңуздар. 10 март күнү жумушка келсин деп буйрук чыгарып, эртеси күнү жумуштан кетсин деген буйрук туурабы? Жок, туурабы дейм, сурап жатырсыз. Келбей коюп атсам эмне кылайын аны? Мен келбедим, эмне үчүн болду? Жок, келдим деп атпайбы? Эми айта берет да. Азыр деле жанын жеп атпайбы? Эми ал мыйсамсыз да. Эми мына 10 март күнү жумушка чыксы деп 11 кетсин деп. Алай мышына. Полномочияңыз бар, туура жумуштан айдадыңыз. Бирок эреже боюнча бир эскертүү же сөгүш бериппи, же ушундай кылып, анан жумуштан албай алсаң болбой белет деген сөз да. Дагы бир жери бар. Бунун мен жумушка чыгат деген арызы даже бизде регистрациядагы болгон эмес. Болгон, кол коюп берген, колу турат менде. Кана? Айдан Ол документ эмес, атайын журналга регистрация болот. Ал силердин шалаклыгыңбы? Кандай шалаклык? Эми кыскасы, сөздүн кыскасы, зуттукарыга бул Жогорку соттон утуп келе берсин, жумушка чыгып иштей берсин ради Бога. Мына мен сизге акыркы сөзүм. Бирок жогорку соттон мала вероятно да. Бирок жогорку сотко чейин күчүндө турат. Бул соттон сиз ошол күнү аны адвокат менен тактап алдылар аны. Демек жогорку соттон утуп келсе, жумушка чыгып иштей берсин. Иштей берет ради Бога. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, министрибиз Алымкадыр Бешиналиев, мен 7 айдан бери 3 жашар, 5 жашар баламы жетелеп алып барбаган жерлерим калган жок. Ушул жетекчиге көзөмөл кылып, өз көзөмөлдөрүңүздөргө алып карап беришиңиздерди суранам. 7 айдан бери мен ошо ачка ток калып кыйналдым. Ошо кичинекей балдарым да кыйналды. Ошо менин үнүм эч кимге жетпей атат. Ошо сиздерден суранам. Ушуга бир көңүл буруп коюңуздар. Ошо мен айта турганым ошол. Кыйналган мен, жыргаган булар. Директор мага чалды дагы. Кандайсың, жакшысыңбы? Сен эмне ой менен чыгам деп атасың жумушка? Жумушка чыга албайсың сен. Сенин ордуң жок, больница жабылып кеткен деп ошентип мага айтты. Сен бир эле жолуң бар, соттун чечимин алып келесиң деди. Мени кел, жумушка кайтуу үчүн соттун чечими керек деди. Больница жабылып кеткен, сен келе албайсың, соттун чечим, сен бир эле жолуң ошол, соттун чечимин алып кел деген. Мен телефонума бүт жаздырып койгом, анын бардыгы бар. Анан кийин мен ушу эме анал городской детский жабылганда аябай жакшы билем, ликвидация эмне болот, кайсы убакта иш ордуң жок болот. Анан юстицияга бардым. Ушундай оорукана жабылып кеткенби десем, жок, эч кандай жабылып кеткен жок деди. Налоговойго бардым. Ушундай оорукана жабылып кеткенби, ининин жатка берем азыркы күнгө чейин. Десем, жок, отчеттор тапшырылып атат, акчалар которулуп атат, эч кандай жабылып кеткен жок деди. Анан Шаят акеге бардым, областной Абдрахман координатор эле ал убакта. Барсам, ал мага приказ берди, жок, эч кандай жабылган эмес, 30 койкабы кыскарыптыр. Ошо приказ жабылган жок деди. Анан кийин ал кишиге дагы телефон номерлеримди таштап, ушинтип байланышып айтыңызчы, мага жабылып кеткен деп атат десем, мен сага жооп берем деди, жооп берген жок. Анан кийин бул кишини дагы таппадым, таппагандан анан кийин сотко бардым, сотко барып сурадым, ушундай мен кандай кылсам болот, соттун чечимин алып кел деп атат десем,
айтты, сен сотко чейин ошо профсоюзга кайрыласың, анан миграцияда бир бөлүм бар экен, ошол трудовой эмелер спорлор боюнча ошол жерде каралат деди, ошолорго кайрыл деди. Анан мен 27 февраль күнү мен ошо профсоюзга Ашимовго Сыдык Нарматовичке кайрылдым арыз менен. Беркиге кайсы числодо кайрылганым эсимде жок, ал жака да кайрылдым. Анан кайрыласың деп бул киши айтты. Ким айтты? Мен соттун чечимине келди деп атпайбы, соттун бир эле жолуң ошол деп атпайбы. Анан мен сотко барсам, сотко чейин карала турган жерлер бар экен. Анан кийин ошо бир күнү ошол бала чалды, Ашимовдо иштеген бала, Бакыт деген бала. Ал күнү мен действительно жок элем. Ал күнү келе албадым. Анан 5 март күнү келдик. Келип ошо мына ошол Сыдык Нарматовичтин сунушу бар. Декреттеги адамдын иш орду сакталыш керек. Стажына кошулуш керек деп анан мындай сунуш киргизген. Балдардын кургабычка каршы ооруканасынын жетекчиси Шекеевке Дөпөнова Райгүл мындан ары өз жумушуна, ордуна, иштөөсүнө макулдук берилсин дейт. Берет. Ошо Сыдык Нарматович берип атат. Бул ким Сыдык Нарматович? Ошол профсоюз. Нет профсоюз. Анан кийин бул диктофонго мен жаздырып алгам бул кишинин эмне деп сүйлөгөндөрүн. Мен силердин сунушуңарды аткарбайм, чечимди соттун гана чечимин алып келсин, башка жолу жок деп туруп алды. 5 март болчу, мен диктофонумда жазылуу. Анан кийин мен кайрылчу жерлерге кайрылдым. Анан баягы мен кайрылгандан кийин анан директор 10 март күнү, эч кандай 9 март эмес, 10 март күнү мына ишке чыксын деп буйрук чыгарат. Ооба, 10 март күнү деди, ооба. Буну болсо бул күнү пятница күн болчу. Сага жеткирип 9 күнү жок. 10 күнү кечинде 4-төрдө канчаларды алып барыптыр, кошунама таштаптыр. Биз үйдө жок элек. Анан кийин мага отдел кадр чалды, ошо 4төн өтүп сизге буйрук чыгарды деп. Бул 10 март күнү. 10 март күнү мен телефондорумда бар. Анан кийин мен кошунама чалдым, чалсам ошо бир конверт келди деди. Анан биз Карагулжада элек антип келчи саат 7 болду. Келип кошунаманы алдым, ушул приказ экен. Суббота күнү бухгалтерия иштебейт негизичи 5 күндүк. Анан мен суббота күнү анда биринчи күнү ишке чыгат экенмин да деп мен отдел кадрга чалсам жок эже, суббота күнү майрам күндөр болгон үчүн жылдырылды, иш күн эртең деди. Мен 10 күнү 8:40 келдим. Келсем эч ким жок. Администрация жок. Директор өзү баш болуп жок, отдел кадр жок, бухгалтерия печатталып, жабык турат, эч ким жок. Анан отдел кадрга чалсам, мен жооп сурадым эле эже, бүгүн бара албайм деп. Директорго чалсам алган жок. Мен ошо бухгалтерия биринчи бөлүмдө, ошо жерде диванда отурдум, даже эжеси иштейт, эжеси көрдү мени. Анча-мынча сотрудниктер мени кучактап куттукташты. Отурдум жок. Завхозду сурадым, профсоюзду сурадым, больницанын өзүнүн да профсоюзу бар. Сурасам эч ким жок. Анан отурсам, анан 9:30 директор мага чалды. Түш деп. Кабинетине да киргизген жок, мына ортолукта бир месте бар. Ошо жерге сен каалаган буйрукту чыгарып койдум. Жаман жакшы айтышпайлы. Өзүң арызыңды жазып кет. Мен сени иштетпейм. Директор колдобосо сен кантип иштейсиң? Сен келип алып разведка кылып, замга неге жолугасың? Сен мени башка жаман ой менен келатыпсың. Сөгүнүп бир уят сөздөрдү айтып, мен телефонумда жазылуу силерге анан берем. Деп ошентип мен кабинетиме киргизбей койду. Анан кийин мен азыр электронный подписта. Анан мен баягы акча нарак беракка иштетилип кетпесин деп мен ошо электронный подпись ала берем, анда буйругум колумда турат. Десем ала албайсың, алып эле көрчү, мен сага көрсөтөм деди. Анан мен айласыздан кеттим. Кетип барып Фомска бардым. Максим Конколовичке жолуктум. Ушундай буйругум турат, мени ишке чыгарбай атат. Десем, мен кадровый вопроско кирише албайм, сен министрге жаз, мен айта албайм деди. Анан кийин подпись бере турган жерге келсем, ошо директордун каты керек, извещение, анан эмнелерди алып келесиз, анан мен берем деди. Мен бирок сиз доверенность деди. Анан мен сизге айтып коеюн, мына буйругум турат. Ушул акча бүгүн нарак беракка которулуп кетсе, мен жооп берип калам десем, сен эмелериңе, кураторуңа айт деди. Казначействого барсам, ал күнү чыгышпаптыр. Анан кийин мен ал күнү аларга жолуга албадым. Мен ошо ишке чыктым деп айтайын десем, жолуга албадым. Анан ошо боюнча келген жок. Мен бухгалтер келсе чалып койгула деп, мен күйөөм экөөбүз могу жерде күтүп отурдук, машинада отурдук. Келген жок бухгалтер. Анан кийин ошол күнү 11 күнү анан кийин булар акт түзүшөт. Ишке келген жок, шалакылык деп мына. Бул күндө мына Балтабаева, Ураимов, Турдубеков, мына Исаков дегендер ал күнү ишке келген эмес. Бир гана мына Базаров кароолчу киргенде ошол киши да үйгө барган экен.
алдыңбы балам сага бир приказ апардык эле деп ошол гана сүйүндү. Ооба мен алдым, ошону алып анан келдим жумушка дедим. Ошентип анан булар адвокат жалдап алып, мен ал күнү мен эч кандай телефонго тартканым жок. Мен 13 күнү понедельник дайыртты мен 8:30 келдим. Келип анан уже булар мени ишке чыгарбаштын немесин кылтат окшойт дедим да, анан кийин камерага тарта баштадым. Тартып. Бул понедельник күнүбү? Понедельник 13 күнү. 13 күнү мен телефон. Ошол жана сиз айтып аткан субботник болуп аткан учурдабы? 11 күн эч кандай директор. Жок, жана субботник болуп аткан мезгилде деген 11 күн администрация эч ким келген жок. Понедельник күнү келип атасыз. Мен кайрадан понедельник келдим. Понедельник келсем уже бухгалтерия дагы деле печатталган. Ошо бухгалтерияда 2-3 жумушка чыгыптыр. Директор болсо сен өткөрбөй атасың, өткөрүп алган жоксуң го, келген жоксуң го деп баандай мени жаздырып алган жок деп ойлоду да, кайра үстүртөн мага жалган нерселерди, жалаларды жаап атат да. Ошентип 13 күн ошентип дагы мени киргизбей койду. Анан 14 күнү келдим. 14 күнү келип мен тети жерден камерага тартып аттым. Директордун ал жерден бирөөгө чалып атты. Ошо адвокаты келди. Галина Борисовна деген келгенде анан кийин өтүп кеткен число менен 14 күнү мени буйрукту мынантип 13 күнү задним числом мага колума карматышты. Булар менин шалакылык иш аракет. Бул ошо ушул актынын негизинде 13 күнү булар өтүп кеткен число менен буйрукту мага колума карматты. Эми мынакей мындайда болору болуп боёсу каныптыр да бул иштин өзү негизичи. Анан азыр эки тараптуу мисалы чын-чына келгенде урматтуу көрүүчүлөр бул мындай инцидент же болбосо окуялар мисалы баардык эле республикалык же болбосо мамлекеттик мекемелерде болушу мүмкүн. Ошолордун биринде болуп аткан окуялар тууралуу сиздерге мен чагылдырып жатам. Эми бизде реорганизация болгон. Эми ал жерде реорганизация болгондон кийин ал маселе деген ошондо реорганизация болгондо мени баш кылып туруп бошотуп туруп кайра министрликтен буйрук чыгарат да. И соответственно баардык сотрудниктерге ошол мыйзам колдонулат. Эми мыйзам боюнча мен действующий мунун ордунда иштеп аткан адамды 2 жуманын ичинде трудоустроить этесиңби? Ошондой мыйзамдар бар да. Мен алып эле бар кет деп айта албайм да анда. Анан бирок 10 число күнү комиссионно мен өзүм чыгарганым жок. Комиссионно буйрукту чыгарып 9 күнү кечинде үйүнө жеткирдирип бердим. 10 күнү жумушка чык деп. Бул деген жума күн болчу. 10 күнү келген жок жумушка. Анан кийин 11 күнү суббота күнү келди. Суббота как раз баягы все республиканский субботник болуп аткан. Биз баардыгыбыз территорияда биз огород майда чүйдөгөбүз да ошо жерди обработка кылып атканбыз. Мен рабочий кийимде келет дагы анан бул эшиктен кирип туруп эле тартып демеге Facebookка жөнөтөт. Бул жерде адамдар иштебейт, кабинети жабык. Анан мен тиги кызда мен демесин арызын алып, аны бошотуп, анан буга буйрукту чыгарып колуна берип жөнөткөмүн. Анда комиссионно. Бу жерде адамдар менен үйүнө барып бергиле, эртеге жумушка чыксын деп. Өзүнүн ордуна, мурдагы ордуна. Мурдагы эле ордуна. Анан ал буйруктар менин колумда турат азыр. Журналда регистрация болгон. Бардыгы мыйзам чегинде. Анан бул кыздын не оюм, не максаты бар экенин бүгүнкү күнгө чейин мен түшүнбөдүм. Эми аял кишиге теңелип сүйлөсөң дагы болбойт эле, бирок айтышка туура келип атат. Бул декретке кеткен мезгилде өзү 7 айдан кийин декретке кетиш керек мыйзам боюнча. Бул 9 ай жүргөн. Кетип атканда мага айткан дагы жок. Один прекрасный день жоголуп кетти. Баягы электронный флешка бүгүнгүгө чейин белгисиз каерде экен, ошол убактагы. Аны кошо алып кетиптир. Меникин өзүнүкүн бирөө жетекчиде болот, бирөө бухгалтерияда болот. Мына оорукананын акчасы ошол флешкада сакталат. 2.700.000 акчасы менен жок. Бухгалтериядан мен бухгалтери жок калдым. Анан кийин 3 күн 4 күн издеттим бул кызды. 3 күн 4 күндөн кийин айтты, эже барып эле төрөптүр деди. Төрөп симфизит болуп, симфизит деген бул аял кишилерде болот, природачы. Азыр постельный режимде экен, роддомдо экен деп келди. На 5-4 суткада. Анан кийин флешка жок, документтер башка бухгалтерга замына өткөрүп берелсем, ана категорически отказ аласыз. Мен иштей албаймын, бул документтерди мен колуман келбейт деп. Кайра өзүнүн подружкасы болчу. Ал кыз отказ кылды. Анан бухгалтери жок калдым. Анан мен жанагы флешканы башка бир корыстный ойдо болуп калбасын деп туруп, ошол күнү арыз жаздым дагы.
замораживать ettirip koydum. Açık aytышым керек, ал акчага бул тийбептир. Мына Кудайдын алдында айтып коеюн. Анан токтоттуруп койдум дагы, анан башка бухгалтер келди. Келип анан приемкада кылган жок. Тиги документтер больницанын база данных полный өчүрүлгөн. Компьютердagi данный. Бумажный варианттан эч нерсе жок. Таптаза бухгалтер, түшүнүп атасызбы? Бул башкы бухгалтер болгон. Таптаза. Жалат айта бериңиз. Таптаза. Айта бериңиз. Мен болбосо мына коллектив турат. Коллектив айтты. Буну коргоо органдарына бербейсиңби деди. Мен айттым, бул симфизит болуп постельный режимде экен, кой. Дедим дагы актыны түздүрүп туруп, профсоюздун собрание өткөрдүм дагы ушундай болду деп туруп, анан кийин жакшы ошондо немеге салып койгон экенмин, сейфке. Анан бул кыз пайда болгондон кийин карасам, жанагы жерде ошол убактагы акт. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жалган акт, поздный, бул задним числом жасалган деп баягы признавать этпей жүрөт. Фактически ошол убактагы актыга участвовать эткен, жыйынга участвовать эткен адамдар бүгүнгө чейин иштеп атышат. Они могут подтвердить. Сиз боюнча айтып калды ушул компьютердеги бардык маалыматтарды өчүрүп берген Жок, деген. бунун баардыгы жалган. Баягы мен ишке чыгарбай коюштун жолдорун издеп атышпайбы булар? 1С менен гана иштейбиз биз. Бумажный вариант деген жок. Полный 1С'те. Ошо мен кеткен күндөн баштап 1С токтогон. Ошон үчүн эмнени өткөрүп беришет? Эмнени кылышты билбей, ошентип мага жалган жала жаап атат. Билет, прекрасно директор билет, мени төрөгүчө иштеткен, мен ордума эч ким келбей койгон, мен мажбурлап иштеткен. Сен кийин ишке чыгышыңы да ойло, кандай адам келет сенин ордуңа деп, мен төрөгүчөктү симфизит доорадовой болгонмун. Мен баса албай бир жан баштап отуруп, мен тендерлердин баардыгын өткөрүп коюп кеткенмин. Бул эми азыр жалган айтып атат да, эми өтүп кеткен иш да. Жалган айтып атат. Эч кандай уничтожение болгон эмес, эч нерсе болгон эмес. Бул жерде иш мынандай да. Булар коррупциялык иштер аябай көп. Бул неге мен чыгарбай атат деп, анан кийин мен тендерлерди ачып көрсөм болот да. Карасам уже страшный иштерди кылышкан. Мисалы үчүн бир штук ремонт прачечный деп туруп 1.100.000, ал жерде сметасы тиркелген эмес, дефектный акт жок, эч нерсе жок. Ал эмне подрядчик кантип билет? 2 миллион, 3 миллиондук жерде мынаны ремонт кыл деп туруп өткөрүп койсо каяктан билет? Жөн эле сговор экен көрүнүп турбайбы? Ремонттун бардыгы ошондой. Бир штук компьютер сатып алышкан 783.000 сомго. Бир штук деп тендердиңизди караңыз. Самындар 1,5 тонна, 2 тонна, 500 литр шампунь 2 айда эле расход кылышкан. Ал өзү годовой потребность 150 килограмм эле. Ал 120 койка кезинде ошондой эле. Азыр 70 койка. Күнүнө 10 самын, 10 порошокту списание кылышкан. Мисалы үчүн 2020 жылы сентябрда булар питанияга 3 миллион канча 100 миңге тендер өтүшөт. Ал жерде 7 миллион эт, 7 тонна этти 2 миллион 205 миңдин акчасын сразу эле тендер өткөндө которуп алышкан. 8 тонна картошка, 2 тонна пияз, 8 тонна нан, ошону 2 жыл жедиришкен. Азыр силер менен чогуу барып көрсөсүнчү, 7 тонна эт сактала турган барбы экен? 8 тонна нанды кантип сактады? Ал булар көрсөтөлөсүзбү азыр? Бут ошондой. Бул мынандай да. Сговор экен барды көрүнүп тур. Бул укук коргоо органдарынын жазбаган жери калбады. Келип СМБдагы прокуратурадагы текшерди. Бир келгенде 4төн аудитор менен 4төн 8 аудитор отурду. 2,5 ай отурду. Бардык по полочкам бардыгын текшерди. Ал жерде нарушение тапкан жок. Бул бир. Азыр бул айтып аткан 7 тонна деп айтып атпайбы? Эттичи. Бул жазганда 2018ден 23-жылга чейин жазып атат. 5 жыл. Биздин 1 жылдык потребность, если нормада бергенде 3 тонна 600 килограмм эт кетет. Биз акчанын тартыштыгына байланыштуу болгону 1 тонна 300, 1 тонна 400 килограммга чейин гана эт бере алабыз. Неге дегенде бизге бөлүнгөн акча араң ошого жетет. Анан кийин мыла моюшу боюнча азыр аудиторлор текшерип башка жагын баарын тактагандан кийин чыгып атат биздин обеспеченность, камсыздоо, мыло моюший менен биздики инфекционный болгон үчүн бизде постельный белье 4 оборотто болот. 4 оборот постельный белье болот. Ошону биз жууп тактап турабыз. Ошонун болгону 40% гана обеспечить этет экенбиз. 40%.
Bul aytып atkан mınança tonna kir жуучу тигинде ошонун 40%-ын araң обеспечить этет экен. Жок, андай эмес. Эми коптур аягына чейин. Бул бир. Анан Адинес боюнча айтып атат. Адинес боюнча азыр мына тендер боюнча айтып атат да. Башка акыл эстүү жердеги ишканадан барып, эгер менин сөзүм жалган болсо сурап көргүлөгүн. Тендерди через электронный болуп калган. Бул кызыл убакта электронный эмес болчу. Электронный эмес болчу. Бул деген 2017 кеттиңби? Электронный эмес эле. Электронный эмес болчу. Анан кийин электронныйда азыр будан эч ким сговор кыла албайт. Бар жокту компьютерге киргизип коесуң, ким утуп атат, ким ал компьютер өзү эсептеп чыгарып туруп сенин колуңа карматып коет. Мына мамлекеттик сатып алууларга барып сурасаңар деле ошондой. Анан кийин ал утуп алган компаниянын представителин даже көрбөйсүң. Болгону келип договорун түзөт, кылчыксын кылат, кетет. Акчасын ошого которуп. Азыр эми Зулпукарга эмне болду мисалы. Анан бу эт боюнча айтып коесуз, көрсөтө аласыз буда. Ал эт бул баягы мыйзам бар. Тез бузулчу тамак аш дробно алынсын деп. Алдын ала акчасын берилсин деген барбы? Огуп тур. Ошону айтып атат, ошо. Алдын ала акчасын бересин, дробно ташып беришет. Андай деген жок. Ошондой мыйзамда бар. Аны мамлекеттик сатып алуудан тартасаңар болот. 2 жылдыкын период. О 2 жылдык эмес ал. 2 жылдык. 7 тонна. Сен ондой беттирмоочулук кылбагар мына Сиз шу. карасаңыз тендер. Жок, 1 жылдыкы 3600 болсо 2 жылдык ошо 7000 болуп калабы деген ой бо. 5 жылдыгы 7 тонна деп. Бул 2 жыл деп жалган сүйлөө. 5 жылдыгы. 23-сентябрь 2020 мен силерге көрсөтөм. Менде документ турат колумда. 7 тонна. Бул мынандай болот, иним. Мамлекеттик сатып алууга баягы порталга киргизгенде потребности бересиң норма боюнча. Мисалы үчүн бир балага мынанча граммдан эт полагается да бересиң. Ошондо ошол сумма чыгат. Анан кийин аны иштеткенден кийинки башка сумма чыгат. Ал тендер өтөт, тендерди өткөрөсүң, мынанча сумма бизге керек деп. Анан балдардын азайып көбөйүшүнө жараша фактически гана дробно алып иштетесиң. Бул айтып аткан 7 тонна деген ал жалган. Кече текшергенде чыгып атпайбы? 3 тонна 680 килограмм эт иштелиптир. Ошо 5 жылдын ичинде. 7 тонна. Анын документтер бүт так, тендердин нарушениясы жок, бүт заключениелерди жазып, актыларды түзүп, баары бүттү. 7 миллионго иш козголгон. Анан кийин 7 миллион деп сенин жалган сөзүң. Турбай мен колумда мына. Сенин жалган сөзүң. Ошондо иш козголду. 7 миллионго иш козголгон. Прокуратура тарабынан 4 кылмыш иши, УКМК тарабынан 1 кылмыш иши козголгон. Булар 1 миллион 225 миңде төккөн. Мойнун алып 2 дела соттон кыскартылыптыр. Мен как күбө катары сотко барып дагы сурасаңар болот. 1 миллион 225 миңге төккөн. Ал жерде Нива машинанын ремонтуна да 238 миң тендерден өтүшкөн. Ал дагы ремонт болбогонун тактаган. Ал ким деген поставщик эле, анын үстүнөн да иш козголгон, аны дагы төгүшкөн. Директор дагы жана ремонт, лабораториянын ремонту 683 миң деген дагы ремонт болгон эмес, аны да мойнуна алган. Ошолор төгүлгөн. Төгүлгөнүн мага тергөөчү мага көрсөттү. 1 миллион 225 миңди. Мен Кудайдан корком. Эгер мыйзам чегинде кагаз жазганда бул жаман болуп калат. Мен бул кызды мен эми жигит адаммын. Ушуга теңелбейин деп бүгүнкү күнгө чейин бир сөз айтканым жок ушул кызгачы. Жок, мен ошон үчүн айтып атам. Анан айттым, кардынашым дедим. Сен мына коллектив менен эми ушунча тополоң кылып алдың, иштеше албасаң керек. Онон көрө мен башка жактан бир орун таап берейин, ошол жерге барып иштей бербейсиңби? Экөөбүз жакшы жаман айтышып алдык ортодо, эми иштеше албайбыз деп айттыңызбы? Ооба. Ошо 11-күнгү сөзүм ошол. Сомдук урналар келдиби? Бул эмне эле? 4 урна бар эле го, тендерден. Сен бу жерде иштегенсиң го, бизге не положено урна. Тендерден өтүп атпайсыңарбы? Каякта өтүп атат? Тендерден көрсөтөм мен урнаны. 17 миң сом. Башы жок. 86 миң сом телевизор бар. Сен первоначальныйды айта бербегин сен. Өткөндөр мен жинди эмесмин да, мен. Сен өзү сал кыйналып калдың. 86 миң сомдук телевизордун эмне кереги бар? 8 телевизорун 8600 сом болгондо.
8 телевизорбу? Onu bir de жазып atmayın. Bir ele işte. Kalganın 70 kança ming so'mda hemen Nedastasha deb chiqarib qo'ygan deydi. Men shu yerda kutganman. Bu birinchi marta ejesi ko'rgan bunaqa kirib ketyapti. Mektab 2-etaş. Болуптур. Мына дорожка сен жазган. Бети жок. Мына турат ордунда. Мен үйүмө алып кетти деп жазыпсың. Кагаз менен кагаз далилде келет, ушага деп коюмун. Мына ошо 86 миңге сатылып алынган мебель. Ну 86 миң. 80 азыр мен сага Ол көрсөтөм. эме, телевизор 86 миң сом, Токтоп. бул башка. Токтоп. Анан бу спальныйга жаба турган бирдеме деген мына болду экен. Ал штора, ал башка. Мына Балдатин деген башка. баглати ушунун названиясы ошондой экен. Мен буну каяктан билем мен. Мына ушулар баары ордордунда турат. Буну үйгө алып кетип калган деп жазып атат. Далил менен көрсөтүп. Далилиң менен. Мынанын ордуна кожаный эмени, креслону. Бети жок, кожаный Кыргызстанда жок. Бар сүрөт менен азыр мен көрсөтөм. Кожаный, кана, кожаный Кыргызстанда жок, Тендерден ушундай түшкөн. Мына столу, мына идиштери, мына бокалдар, бүт ошо сүрөттөрү менен берилгендер. Мына кожаный жок эч жерде мына. Мыналарды деген ал жерде азыр тендерди ачып койбойбу, ал жерде жок кожаный деген, Сүрөт менен киргизип атасыңар. Жетекчи катары мындай түшүнсөңүз. Мына. Бул конфетсияга мен буну каяктан билем. Буну конфет салгыч бул. Мүмкүн эмес. Мындай мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Сенен сурайбы бирөө? Сурай бергиле. Рюмкалар детский больницага Мына. өткөрүпкө болбойт. Болбойбу мындай. Сен мындай. Балдарга Сен мынаны ушул сага рюмкабы мына, бизде окутканы келишет. Иностранецтер келет, башкалар келет. Анан ошого мен дагы биз дагы бир жерлерге барып атабыз. 86 миң сом телевизордуңузду көрсөтүп коюң. Ал бекер жалган. Аны укук коргооргондор текшерип, аудиторлор текшерип, баарын тактап кетти. Кетти. Эмне деп кетишти? Эч кандай нарушение жок, ордорунда турат экен. Бул бухгалтер мурда жакшы эле иштеп келген. Биздин көйгөйүздү чечип, бизге айлыгы зарплатаны жакшы туура эсептеп берсе, биз ошо менен жакшы иштешебиз да. Эсепти тыйын чейин туура Жакшы эсептеп иштеп берсе, берип эле ошо келген. башка нерседен аралаша албайсыздар. Жок, биз аралаша албайбыз. Биз Аралаша өзүбүздүн албайсыздар. ишибиз бар. Больнойлорду карайбыз. Эми көз карашыңыздар, бул сиздердин конституциялык укугуңуздар, мисалы ар бир айтканга, жетекчинин алдында жок, сиз давление болду. болду мейли, аныңызда туура. Эртеге давление кылды, буларды өтөргө жазган. Эркек урбачысынын кабинетине акырып алып урат, ошол үчүн коркот деп жазды. жалган бир кагаз көрсөтсүнчү. Мен кагаздарды көрсөтөм. Сиздин жеке Мен да дарыгер болуп иштейм. Биз бул жерде иштегенибиздин себеби балдарды дарылашыбыз керек. Өзүм лечебный дело менен заниматься этем. Мен мисалы жетекчинин иши менен, бухгалтердин иши менен ишим жок. Биздин өзүбүзгө ылайыктуу больнойлорубуз бар бу жерде. Ошолорду караганга гана үлгүрөбүз биз. Дагы кимде кандай ой пикирлер бар? Ушул окуяга кимде кандай бул укугуңуздар? Жок, мен бир нерсе дей албайм. Чоңдор Сиздерчи? Сизчи? Жок. Биз чогулушка келип, бул жерден эми Арай көз чарай жетекчиси менен анан ушул арыздануучу тараптын ортосундагы мамилени ушул чогуу иштешкен коллективдеринен, кесиптештеринен жакшы билген адам жок деген максатта келдик эле, бирок экөөнө тең эч кандай негатив айтылган жок. Супкар агай, мындай да эми сиз өзүңүз деле мисалы мындай туура түшүнсөңүз, мисалы жанатан бери айтылып атат, делип атат, цифралар айтылып атат, маалыматтар айтылып атат. Сиз ошого каршы бир документ көрсөтүп коюңуз жок дегенде. Көрсөтө албайт, жок. Көрсөтпөймүн. Неге дегенде правоохранительный органдар текшерип, көрүп, актын түзүп кетти. Эгер күнөөлүү деп табылганда, мен азыр берип карасаңыз, текшерип аткан мезгилде сурасак, анда бир жөн болчу. Текшерүү жүрүп атат депчи. Текшерип бүткөндөн кийинки кагаздарыңызды көрсөтүп коесуз. Мынакей бул жазган маалыматтар боюнча мисалы үчүн туура эмес деп мына чечим чыгарып берди прокуратура же тергөөчү же бул деп көрсөтүп койбойсузбу аяктарын. Ал чечимдердин баардыгы адвокатта болсо керек, менде жок. Бирок актылары менде. Анда адвокатыңыз эртең барып ушул боюнча жооп берип кое алабы мисалы биздин Швига программасына? Обязательно берет. Мен айтам. Жооп берет. Хорошо, анда урматтуу көрүүчүлөр, биз программаны ушул жерден жыйынтытай берели. Себеп дегенде буга чейинки маалыматтар
арыздануучу тараптан дагы анан ушул мекеменин жетекчиси тарабынан дагы ачык айтылды. Азыр эми укук коргоочулар тарабынан, ишенимдүү өкүлдөрү тарабынан да суроолор берилди. Маселенин чоо жайы эми ушул Райым эже, Райгүл эжебиздин берген маалыматтарына Зулпукар агайдын адвокаты эртең барып Швега программасына жооп бермей болду. Так жана туура маалыматтарды көрсөтүп бермей болду. Азыркы учурда укук коргоочусу соттук процесстерге байланыштуу убактысы жок болгондо байланыштуу бизге келип жооп бере алган жок. Эртең барам деп сөз берди. Швега программасы ушул менен көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Эми эч качан дагы бир жолу кайталап коеюн, эч кандай мекемеде арыздашуу болбосун, бирок мыйзам талаасында ким ката кетирген болсо, мыйзам талаасында жооп берсин. Буну сөзсүз түрдө сот органдары акыркы чекитти коет деп ойлойбуз. Жакшы туруңуздар. Экөөбүз жакшы жаман айтышып алдык ортодо, эми иштеше албайбыз деп айттыңызбы? Ооба. Ошо 11-күнкү сөзүм ошол. Ondan göre bir жерден жумуш таап берейин, ошол эле мен өзүм ортого түшүп бирөөдөн суранайын деп айттым, ал мен мойнума алам.